Жолдо Аскар Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колбашчысы чегарачы эс алуу борборунун ачылышы аземине өзү курап түзүлдү. Генерал-майор Шаршаев. Саламатсыңарбы жоокерлер? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу чегарачы жоокерлер, ардактуу офицерлер жана генералдар, кадырлуу ардагерлер жана бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын чегарачы пансионаты эс алуу борборунун ачылышына күбө болуп отурабыз. Эң алды менен чегарачыларыбызды кубанткан мындай жакшы саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Куралдуу күчтөрүбүздө мекен сакчысы деген түшүнүк бар. Бул сөздүн түпкү мааниси мына сиздерге, чегарачыларга тийиштүү. Себеби чегара кесибин аркалагандар мезгилдин ысык суугуна карабай күнү түнү күзөтүп, элибиздин бейпил жашоосу үчүн тикесинен тик туруп, мекенибизди сырткы коркунучтардан сактап келесиздер. Бул ардактуу кесип ээлерине жогорку кесипкөйлүк, мыкты даярдык, бекем эрк гана талап кылынбастан, мекенчилдик сезим, бийик адамгерчилик, ар намыска бек туруу, тайманбас жүрөк дагы талап кылынат. Мындай асыл сапаттарды алып жүргөн чегарачы аскерлерибиз ата мекенге кымтыксыз кызмат кылуунун кепилдиги болосуздар сиздер. Дал ушундай көк жал, тоо жүрөк чегарачыларыбыздын буга чейинки куралдуу кагылышуулардагы контрабандисттерге бөгөт коюудагы, террорчу сепаратисттик топторду жок кылуудагы көрсөткөн эрдиктери, каармандыктары калк арасында жайылып, эл оозунан түшпөй келет. Урматтуу чегарачылар, ата журттун бүтүндүгү, чегарабыздын бекемдиги, эл журтубуздун бейпилдиги үчүн жан аябай кылган кызматыңар Айкөл Манас атабыздын урпактары экениңерди далилдеп турат. Ар бир мекен коргоочусунун көөдөнүндө Манас урааны жаңырып, демине дем, күчүнө күч кошуп келет. Мындай ыйык сезимдер ардагер чегарачыларыбызга дагы жакшы маалым. Ошондуктан жаш чегарачылардын артында туруп, мол тажрыйбалары менен бөлүшүп, акыл насаатын айтып келе жаткан ардагерлерибизге дагы ыраазычылык билдире кетейин. Мамлекеттик чегараны бекем кайтаруу өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоодогу эң негизги приоритеттүү багыт. Мына ошондуктан мамлекеттеги социалдык жана экономикалык катаал шарттарга карабастан Кыргызстаныбыздын коопсуздугу, эгемендиги, бүтүндүк үчүн жан аябай кызмат өтөп жаткандар үчүн тиешелүү шарттарды түзүп, урмат сый көрсөтүү багытындагы иштерди мындан ары дагы уланта беребиз. Урматтуу чегарачылар, кадырлуу ардагерлер, силерсиз мамлекеттик чегаранын бекемдигин, Кыргызстандын сырткы жана ички коопсуздугун камсыз кылууну элестетүү мүмкүн эмес. Эгерде чегараларыбыз мындай кооптуу болуп тура турган болсо, аң сезими жетишкен ар бир жаран өлкөдө тынч уктай албайт. Качан гана чегарабыз бекем сакталып, бекем кайтарылып турганда, мына ошондо гана бардык мамлекетте жашаган адамдарыбыз тынч уктайт. Сиздер мекен сакчысы деген ары жоопкерчиликтүү, ары ардактуу кесипти аркалап, мекен алдында ыйык милдетти аткарып келе жатасыздар. Мекендин тынчтыгына арналган сыймыктуу кызматыңыздарга албан ийгиликтерди каалаймын. Сиздерди дагы бир жолу эс алуу борборунун ачылышы менен куттуктаймын. Эс алуу борборуңуздар кут болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун дайыма.